Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Бүткүл аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын саламын, тынчтыгын тилеп, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Иншаллах бүгүн биз окуясынан үлгү сабактарды ала турган улуу сахабалардын бири Салман аль-Фариси. Сабакты баштардан мурда айта кетүүчү нерсе, адам жаратылганда, Аллах Таала адамды жаратканда фытратынан, табиятынан эле бир Аллахка, бир Кудайга, бир иманга муктаж кылып жараткан. Кээ бир адамдар жүрөгүм сыгылып эле жүрөт, ошо эч эле ушул нерсе кетпей койду, бир нерсе жетишпегендей эле болуп атат деп жүрө беришет. Болбосо бул дүйнөдө бардык нерсеси толук, байлык десе байлык бар, бардык мал мүлүктөрү бар, мансап десе мансап болушу мүмкүн, каалаган нерселерин баары бар, бирок жүрөгүндө бир нерсе жетишсиз болуп жүрө берет да. Ал нерседен өзү да капилетте. Ал эмне экенин өзү да билбейт. Чындыгына келгенде ага иман жетишпей, Аллах Тааланын дини жетишпей аткан болот. Бул нерсени тарыхта көп эле учуратабыз, азыр деле көп эле көрүп жүрөбүз. Бардык адам бул жашоодо, бардык адам бир нерсеге сыйнат да. Же тоо ташка сыйнат, же бир эстеликтерге сыйнат, же уйларга сыйнат, же мончокторго сыйнат, же болбосо жылдызга, айга, күнгө, асманга, айтор көп нерселерге сыйнышат да адамдарчы. Ошол нерселер сыйынбай эле жөн эле жүрө берсе болбойбу? Болбойт. Себеби бул жашоодо Аллах Таала бардык адамдарга сыноолорду берип койгон. Жашоо эч качан тегиз кетпейт. Бирде ойноп күлүп жашаса, бирде кайгырат, бирде сүйүнсө, бирде ыйлайт, бирде күлөт. Ошондой жашоо. Жашоонун системасы, жашоо таризи ушундай жаратылган. Эми ошол учурда адамдар эмнеге муктаж болот? Иманга, бир динге, бир Кудайга муктаж болот да. Адашкандар жолду таппай эле ар нерсеге сыйынып кетишет. Кээ-биркилер уйга сыйынып кетишет, кээ-биркилер башкага, кээ-биркилер башкага сыйынып кетишет. Эми ушул учурда бир мусулмандын милдети ошондой жолду таппай жүргөн адамдарга бир аз жолду көрсөтүп коюу. Ооба туура биз бир адамды иманга келтирип коюуга бир кудуретибиз деле жок. Эч кандай күчүбүз деле жетпейт ал нерсеге. Бирок себеп болуп коюшубуз мүмкүн. Кээ-бирки сөздөрүбүздөн аябай көп сөздөрдү айтышыбыз мүмкүн, бирок ошол сөздөрдүн кээ бирлери ошондой адамдарга таасир берип калышы мүмкүн да. Ошондой адамдарга таасир берип, ошонун себебинен ислам динине кирип, ислам дининде болуп, бирок жахил, сабатсыз болуп, ибадат кылбай, Аллах Тааланы тааныбай, илим албай жүргөндөр боло турган болсо, Аллах Тааланы таанып, ибадат кылып, ибадатка келип калышы да толук түрдө ыктымал. Азыркы учурда мисалы капырларды көрүп жатабыз. Капыр болуп жүрүп, исламга киргендер аябай эле көп кездештирип атабыз, көрүп эле атабыз. Тарыхта деле болгон, пайгамбарыбыздын учурунан бери жада алса, пайгамбарыбыздан мурдагы пайгамбарлардын доорунан бери тарыхта аябай көп учураттык. Ал нерселерди окуп, тарыхта окусак билебиз ошол нерселерди. Азыркы заманда деле ошол нерсеге күбө болуп жүрөбүз. Капыр болуп, Аллах Тааланы тааныбай, дин дегенде эмне эч нерсени билбей жүргөндөр, ошо жүрөктөрү сыгылып, стресс болуп, кайгырып жүрүп, акыры Аллах Тааланы таап кетип атышат. Аллах Таала аларга хидаят берип коюп атат. Аллах Таала ырайым кылып коюп атат да ал адамдаргачы. Кээ-биркилери акылын иштетпей коюп атышат. Акылын иштетпей ал нерсени тапса да өзүлөрүн кабыл кылбай коюшат ислам динин. Ал эми акылы барлар изденип, окуп, ушул диндер эмне экенин, ушул жүрөгүндөгү өйкөгөн, аябай кыйнаган нерсени жок кылуу үчүн ар себептерин аткарып, акырында Аллах Тааланы таап бара жаткандарына көп болуп жүрөбүз. Эмне үчүн ушул нерселерди айткым келди? Себеби биз азыр окуй турган сахабанын жашоосу да куддум ушул нерсеге окшош. Аллах Таала адамды жаратып, башка жаныбарлардан айырмалап туруу үчүн акыл берген бизге. Ой жүгүртүү, ой калчоо үчүн акыл берген. Жаныбарлардан айырмабыз, бул акылыбыз менен айырмаланып турабыз да. Эми биз адам болуп, акылдуу болуп, акыл ээси болуп туруп, башка жаныбарлардан айырмаланып турушубуз керек да. Башка жаныбарлар жейт, кажеттерин өтөйт, муктаждыктарын өтөйт, уктайт, жейт, ошол эле жашоосу. Ал эми биз ошондой болуп калбай атабызбы, ойлонуп көрүшүбүз керек да. Биз жейбиз, уктайбыз, жатабыз, ойнойбуз, ойын күлкү, ичимдик, жашоо ошентип эле ойын күлкү болуп эле жүрөбүзбү, мал сыяктуу, жаныбарлар, акылы жок жаныбарлар сыяктуу, же бул жашоого жаралып, бул жашоодогу өзүбүздүн милдетибизди
аткарып жүрөбүзбү? Ушул нерсе жөнүндө терең ойлонуп, таразалап көрүшүбүз керек өзүбүздүн жашообузду болушунча. Себеби бул акыл аябай чоң неемат Аллах Тааладан берилген. لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان واضعا يده على سلمان. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Салман аль-Фарисидің денесіне қолын қойып тұрып, ушинтип айткан: эгер ыйман Сұройя деп жылдыздарды айтат, жылдыздардын дагы үстүндө болгондо, ошончолук алыста болгондо, анда дагы ушул адамдар издеп бармак деп айтып жатат да. Иманды ошончолук алыстан болсо дагы барып, жылдыздар сыяктуу алыста болсо дагы, анын дагы үстүндө болсо дагы барып издеп тапмак деп айтып жатат пайгамбарыбыз. Киссатуна хазихи хия киссату саи вара ал-хакикати ал-бахиси анилlah. Бүгүнкү окуй турган окуябыз акыйкатты издеген, Аллах Тааланы издеген бир адам жөнүндө болмокчу. Киссату Салман аль-Фариси радияллаху анху варда. Бул окуя Салман аль-Фарисидин окуясы. Аллах андан разы болсун. فلنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته. Сөздү Салман аль-Фарисидин өзүнө тапшырайлы. Себеби ал өзүнүн болгон окуясын бизден дагы жакшы билет жана бизге сонун эң жакшы, эң түшүнүктүү кылып өзү айтып берет, жеткиликтүү кылып. Fa shu'uruhu biha a'maqu wa riwayatuhu laha adaqu wa astaqu. Ал нерсени өзү сезип жашап өткөн ал окуяны. Жана анын айтып бергени дагы чын болот, дагы туура болот. Салман айтат: "Кунту фатан фарисиян мин ахли Асбахан." Мен бир перс бала элем дейт да. Перстерден болгон бир бала элем. Бул араб болгон эмесе, перстерден болгон. Асбахан деп Ирандын ортосундагы бир шарды айтат. Ирандын азыркы Иран бар, ошонун ортосундагы шарды айтат. Мин Кориятин юқалу лаха Жайяна ва кана аби Духқана ал-Корияти. Жана Жайян деген айылдан болот. Анын атасы ошол айылдын башчысы болот. Ва агна ахлиха гинан. Ошондой эле ал элдин эң байы жана мартабасы дагы эң жогорку болот атасынын. Өзү көбүнчө ушундай болот, башчылар дайым адамдардын эң байы, ошондой эле мартабасы дагы эң жогоркусу болот, таанымалуу болот. Ва кунту ахабба халқиллахи илейхи мунзу улидту сумма ма зала хуббуху ли иштадду ва издаду ала ал-айями хатта хабасани фил байти хашятан алейя. Мен атам үчүн бул маклуктардын эң жакшы көргөн элем дейт да. Аллах Таала жараткан маклуктардын эң жакшы көргөнү мен элем атама дейт. Атам мени ушунчалык жакшы көрөт болчу, менин башыма бир нерсе келбесин деп үйгө камап койгон эле дейт. Кама тухбасу аль-фатаят. Жаш кыздар үйүнөн чыкпай олтурат го, ошол сыяктуу мени дагы камап коет эле дейт. Вакат иштахатту фил маджусияти хатта гадауту qayyiman nari allati kunna na'buduha. Ошол бала кезинде маджусия, башкача айтканда, отко күнгө сыйынгандардын динине бир кирип көрөйүн дедим. Ошону тажрыйба кылып көрөйүн дедим. Ва униту би амру идрамиха хатта ла тахбу сa'atan fi laylin aw naharin. Жана ошол оттун жагуучусу болуп милдеттендирилдим дейт. От жагып ошол нерсени өчүрбөй, күнү дагы түнү дагы өчпөй турат. Ва кана ли аби дой'атун азиматун тадурру алейха гhallatun kabira. Менин атамдын бир бакчасы бар болчу. Ал бакча аябай чоң киреше алып келет болчу. Мөмө жемиштерди аябай мол берет болчу. Ва кана аби якуму алейха ва яжни ghallataha. Менин атам ошол бакчага кам көрүп, ошол бакчаны карайт болчу. Жана мөмө жемиштерин терет болчу, түшүмдөрүн. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل فقال. Бул жерде Кория деп коюп тур, турасы дойа болот. Бир күнү атам ошол өзүнүн бакчасына бара албай калды, өзүнүн башка иштери чыгып калды. Ал себеби ошол айылдын башчысы болчу. Ошондо мага айтты: "Я бунай, инни код шугилту ани дойати бима тара." Сен көрүп турасың, мен ал бакчага бүгүн бара албайм. Фазхаб илейха ва тавалла al-yawma anni sha'naha. Бүгүн сен барып ошол иштерди өзүң бүтүрүп тур. Фахрашту аксуду дойатаха. Ошондо мен чыктым, ошол бакчаны карай жөнөдүм. Ва фима ана фи бa'di at-tariqi marartu bi kanisatin min kana'is an-nasara. Бакчага баратып, жолдо баратып, христиандардын каниса деп
христиандардын сыйынган жерин айтат. Ошол жерден өттүм, жана өтүп баратып, алардын үндөрүн уктум. Сыйынып жатышыптыр. Фалафата залика интибахи. Ошол нерсеси мени өзүнө тартты, көңүлүмдү бурду өзүнө. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. Бул насаралар, христианчылык, же башка көптөгөн диндер бар эле да. Ошол диндер жөнүндө эч билүүгө мындай мүмкүнчүлүгүм болбоду, себеби атам мени үйгө камап койгон болчу дейт. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون. Алардын үнүн угуп, ал канисага кирип бардым, чиркөөгө, аларды көрүш үчүн. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم وقلت. Алардын сыйынып жаткандарын көрүп, мен жактырдым алардын сыйынганын. Ошондо аларга айттым: "Валлахи хаза хайрун миналлази нахну алейх." Аллага касам ичип айтам, силер сыйынып жаткан бул дин биздин сыйынган динден дагы жакшы экен. Аллага касам ичип айтам: "Ма тарактухум хатта гharabati ash-shamsu wa lam azhab ila day'ati abi thumma inni sa'altuhum." Аллага касам ичип айтам, ошол чиркөөдөн күн баткыча чыкпапмын. Ушунчалык убакыт көп өтүп кетти. Атам буйруган бакчага бара албадым. Жана алардан сурадым: "Айна аслу хазаддин?" Бул диндин асылы, негизи каяктан келет деп сурадым. Qalу фи билади Шам. Бул Шам өлкөсүнөн келет, Сирия өлкөсүнөн келет. "Валамма ахбала ал-лайлу удту ила байтина фаталаккани аби ясалуни амма санату факулт." Кечинде үйгө барганда атам мага жолугуп: "Эмне кылдың? Барып карадыңбы бакчаны? Иштерди бүтүрдүңбү?" деп сурады. Ошондо айттым: "Я абати инни марарту би унасин юсаллуна фи канисатин лахум фа'ажабани ма раайту мин динихим." Атаке, мен жолдо баратып бир каниса, бир чиркөөнү көрүп калдым. Ошолордун намаз окугандары, ошолордун сыйынгандары мага жагып калды. "Ва зилту индахум хатта гharabati ash-shams." Ошол жерде отуруп, аларды карап отуруп, күн батып кетиптир. Барбай калдым бакчага, мындайча айтканда. "Фа зу'ра аби мимма санату ва qal." Ошондо атам коркуп чочуп кетти дагы, мага айтты дейт: "Ай бунайя, лейса фи залика ad-dini khayrun." Ал динде эч кандай жакшылык жок, балам. "Динука ва дину абаика khayрun minhu." Сенин диниң жана аталарыңдын дини, ата бабаларыңдын, алардын дининен дагы жакшы дейт. Мындайча айтканда, буттарга сыйынуу алардан дагы жакшы дейт. "Qultu kalla wallahi inna dinahum la khayrun min dinina." Жок, атаке, Аллага касам ичип айтам, алардын дини биздин динибизден дагы жакшы. "Fa khafa bi mimma aqul." Ошондо атам айткан нерсемден коркуп кетип, "Ва khashiya an artaddu an dini." Жана бул динди таштап, бул динден чыгып кетишимен коркту. "Ва habasani bil bayti wa wada qaydan fi rijlayya." Динди таштап, алардын динине өтүп кетет деп, үйгө дагы да бышык кармап, жада калса бутума кишен салып койду деп айтып атат да. "Walamma utihat li al-fursatu ba'athtu ila an-nasara aqulu lahum." Мага бир ушундай мүмкүнчүлүк келгенде, ошол насараларга, христиандарга кат жазып жөнөттүм. Анда айттым ичинде: "Иза qadima alaykum rakbun yuridu az-zahaba ila biladi Sham fa'alimuni." Эгер силерден, насаралардан Шамга бара турган адамдар чыкса, Сирияга бара турган адамдар чыкса, мага кабар берип койгулачы деп жазат. "Фама хуа илля qalilun hatta qadima alayhim rakbun muttajihun ila Sham." Андан көп өтпөй эле Шамга жөнөгөн бир кербен чыгат жолго, сапарга. Ошондо мага кабар беришти ал нерседен. Ошондо өзүмдүн кишенимди чечтим бутумдан. "Ва kharajtu ma'ahum mutakhaffiyan hatta balagna bilad Sham." Үйдөн жашырынып, эч кимге көрүнбөй чыгып, ошол кербен менен Шамга качып кеттим. "Falamma nazalna fiha qultu man afdalu rajulin min ahli hadha ad-din." Шамга жеткенде сурадым адамдардан: "Бул жердеги диндин эң жакшы, эң фазилеттүү адамы ким?" деп сурайт да. Айтышты: "Al-usqufu ra'i al-kanisati faji'tuhu faqult." Ускуф деп ошол даража болуп бөлүнөт да, христиандарда дагы паланча болуп. Ошол ускуф деп ошону айтып коет экен. Паланча чиркөөдө, ошол чиркөөнүн башчысы деп айтышты. Ошондо ага барып айттым: "Inni qad raghibtu fi an-nasraniyati wa ahbabtu an alzamaka wa akhdimaka wa ata'allama minka wa usalliya ma'aka." Мен сенин диниңди, насрания, христианчылыкты жакшы көрдүм. "Wa ahbabtu an alzamaka wa akhdimaka wa ata'allama." Жана
Sen менен дайым жаныңда жүрүп, сага кызмат кылып, сенден бул динди үйрөнүп, сен менен сыйынууну каалайм. Факала удхул. Ошондо кир деди. Фадахалту индаху ва жаалту ахдимаху. Анын жанына кирип, ага кызмат кылып баштадым. ثم ما لبث أن عرفت أن الرجل رجل سوء فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا حتى جمع 7 قلال من الذهب. Андан көп өтпөйле бул адамдын жакшы эмес, жаман адам экенин билип калдым. Неге? Факат өзүнү ээрчигендерге, ал адамды ээрчигендерди айтат эле, садака бергиле деп, садака берүүгө аябай үндөп ошол баяндарды кылат эле дейт. Жана анын сооптору жөнүндө дагы айтат болчу. Эгер алар садака беришсе, ал өзү алып туруп садакаларды элден жыйнап туруп, фукараларга башкача айтканда кедейлерге таркатып бербей, өзүнө сактап коет болчу экен да. 7 бир чоң идишке толо алтын болуп чогулуп калат экен, ал өзүнө сактап алат экен. Фаабгаттуху бу'дан шадидан лима раайтуху минху. Аны көрүп ушунчалык мен ачууландым. Сумма ма лабисан мата фастамаатин насара лидафниhi факулту лахум. Ал көтпөй эле бул дүйнөдөн өтүп көз жумду. Анан насранийлер, христиандар аны көмгөнү келишти, жерге бергени. Ошондо мен аларга айттым: Инна сахибакум кана раджула суин я'мурукум bis-садакати ва юраггибукум фиха. Бул адам силерге садака бергиле деп аябай үндөп, жакшы сөздөрдү айтып, анын садаканын соопторун айтып, силерге баян кылып, өзүнчө жакшы көрүнүп жүрөт болчу дейт. Fa iza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi. Эгер силер садака бере турган болсоңор, ал нерселерди өзүнө сактап казына кылып алат болчу. Валам ю'ti al-masakina minha shay'a. Ал силер берген нерселерден бир тыйынын дагы кедейлерге бербейт болчу, кембагалдарга. Алар ошондой айтышты: "Мен айна арафта залика." Сен аны каяктан билдиң дейт да алар. Биз ушунчалык ишенип жүрөбүз ага. Qultu ana adullukum ala kanzihi. Келгиле мен анын казынасын силерге көрсөтөм, кайсы жерге жашырганын. Алар айтышты: "Нам дуллана алейхи." فأرأيتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة فلما رأوها قالوا. Ошентип барып, ошол сактаган, бекитип койгон жеринен алып чыксак, 7 чоң идиш болот экен да. Ошол идиште толтура алтын, күмүштөрдүн баарын толтуруп сактап бекитип жүргөн экен. Аны алып чыгышып, алар айтышты көрүп: "Аллага касам ичип айтабыз, бул адамды жерге бербейбиз, көмбөйбүз" деди да. Сумма салабуху ва раджамуху бил хижарати. Тескерисинче аны асып туруп, таш бараңга алып салышыптыр. Сумма иннаху лам ямди гайра қалилин хатта нассабу раджулан ахара маканаху. Андан көтпөй эле башка адамды ошол жерге башчы кылып койду. Ошол каниза, ошол чиркөөгө. Фа лазимтуху фама раайту раджулан азхада минху фид дунья. Ал адам өлгөндөн кийин мен ушул жаңы шайланган адамга жанашып калдым, дайым жанында жүрүп, кызматында болуп калдым. Аллага касам ичип айтам, ушул адамдан да өткөн, дүйнөдөн алыс болгон ибадаткөй адам көрбөдүм. Вала аргаба минху фил ахирати. Ушул акыретти гана каалаган адам көрбөдүм мындан өткөн. Вала адаба минху ала ибадати лайлан ва нахаран. Күнү дагы, түнү дагы ибадатка берилген, ибадатты өзүнүн адатына айландырып алган адам көрбөдүм. Ва ахбабтуху хуббан жамманы аябай жакшы көрдүм. Ва aqamtu ma'ahu zamanan. Bir qancha vaqt al менен турдум. Falamma hadarathu al-wafatu qultu lahu. Ал өлүм төшөгүнө жатып калганда айттым: "Эй паланча, иламан тусиби. Сен мени кимге калтырып кетесиң, сен өлсөң? Ва ma'man tansahuni an akuna min ba'dika. Сенден кийин мен ким менен болоюн, кимдин кызматында болоюн" деп сурадым дейт. Ошондо айтты: "Эй бунай, эй балам, ла а'ламу ахадан ала ма кунту алейхи илля раджулан бил мawsili ва фуланун лам юхарриф ва лам юбаддил фал хаққу бихи." Ирактагы Дажла деген дарыянын жанында Моусил деген шаар бар экен да. Моусил деген шаар болгон экен. Ошол шаарда бир адам бар дейт. Менден кийинки ошол аябай мындай диндар адам дейт да. Андан өткөн диндар адам билбеймин деп айтып атат. Аны эч нерсеге алмаштыра албайсың дейт ал адамды. Эч кимге алмаштыра албайсың. Акыйкат мына ошол адамда деп айтат.
فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له. Моусил деген шаарга барып, ошол адамга жолугуп, мен өзүм окуямды айтып берди мага. Жанага айттым: "Инна фуланан аусани инда маутихан алхаqa бика." Паланча өлүмүнүн төшөгүндө жатып, ушундай осуят берди. Мен сага келишимди осуят берди. Сенин кызматыңда болуп, сенин жаныңда болушумду айтты, насаат берди. Ва ахбарани аннака мустамсикун бима кана алейхи минал хак. Жана сен акыйкатты ушунчалык бышкырманышыңды айтты. Акыйкат сенде деди. Дегенде ал айтат: "Аким инди, мен жанымда кал." Фа акамту индаху ва ваджаттуху ала хайри халин. Жана анын жанында калып, аны аябай жакшы адам экенин билдим. Сумма иннаху лам ялбас ан мата фаламма хадaratul вафату qultu lahu. Андан көп өтпөй эле ал дагы өлүм төшөгүнө жатып калат. Ошондо ага айттым: "Эй паланча, лaqad ja'aka min amrillahi ma tara." Сага көрүп жаткан нерсең келди, акыйкат келди, мындайча айтканда өлүм келди. Ва анта ta'lamu min amri ma ta'lam. Жана менин ишимди билесиң сен. Эмне сурашымда? Fa ila man tusibi. Мени кимге насыят кыласың, кимге калтырасың? Ва man ta'muruni bil lihaqi bihi. Кимге барып жолугушумду айтасың? Ошол Шамга баратканда жолдо бир Насибин деген шаар бар экен. Ошол жердеги адамдан да өткөн бир диндар адам билбеймин мен. Жана ошол адамда акыйкат. Сен ошого баргының деп айтат. Фаламма гуйиба ar-rajulu fi lahqihi lahiqtu bi sahibi Насибин ва ахбартуху хабари ва ма амарани бихи сахиби фaqal. Ал жерге берилгенден кийин бул киши Насибин деген шаарга барып, ошол айткан адамды таап, ошого жолугуп, өзүмдүн окуямды айтып бердим. Ал ошондо мага айтты: "Мен жанымда кал" деди. Fa aqamtu indahu fa wajadtuhu ala ma kana alayhi sahibahu min al-khayr. Буга чейинки өтүп кеткен эки адам айтып бергендей эле аябай жакшылык ээси экен дейт. Аябай жакшы адам экен. Fa wallahi ma labisan nazala bihi al-maut. Bundan da көп өтпөй эле буга өлүм келди. Falamma hadaratul wafatu qultu lahu. Ошондо ага айттым: "Laqad arafta min amri ma arafta fa ila man tusibi." Ошондой эле мени кимге калтырасың деп айтты да. فقال أي بني أي بلام الله قسمي شويتم إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعموريتي. أي بلام الله قسمي شويتم عمورية деген жерде дейт. Амурия деген жерде бир эле адам калды. Ошондо эле акыйкат бар. Паланча ал деп айтат. Ошого жолук дейт. Ошондо мен ага жолуктум дейт. Жана өзүмдүн окуямды айтып бердим. Ал айтты: "Менин жанымда кал." Жана ошонун жанында калып, туура жолдо экенин билдим, аябай жакшылык ээси экендигин билдим дейт. Вакыт иктесапту ва ана индаху бакаратин ва гунайматун. Анын жанында жүрүп иштеп, сода сатык кылып, өзүмө бир канча уйларды, койлорду алып алдым, кирешелерди дейт. Сумма ма лабиса ан назала бихи ма назала би асхабихи мин амрилlah. Андан көп өтпөй эле мурдагы өткөн адамдар сыяктуу эле буга дагы өлүм келди. Ошол учурда ага айттым дейт: "Иннека ta'lamu min amri ma ta'lam." Сен менин ишимди билесиң, эмне сурашымды билесиң, кимге мени калтырасың, кимге жолугайын деп айтканда айтты: "Эй балам, Аллага касам ичип айтам, ма a'lamu anna hunaka ahadan min an-nasi baqiya ala zahril ardi mustamsikan bima kunna alayhi." Жер бетинде эч бир адам калбады ага барып жолугуп ошол менен бирге болуш үчүн мындай туура жолдогу акыйкат ээси болгон адам жер бетинде калбады дейт. ولكن قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم. Бирок ушундай бир заман келатат, аябай аз калды дейт. Араб өлкөсүнөн бир пайгамбар чыгат дейт. Ибрахим алейхиссаламдын, Ибрахим пайгамбардын динин алып келет. Сумма юхажиру min ardihi ila ardin zati nakhlin bayna harratayni wa lahu alamatun la takhfa. Ал Араб өлкөсүнөн чыгып, өзүнүн жеринен башка жерге көчүп кетет. Нахл деп курма дарактарын айтып коет. Курма дарактары көп болгон, аябай чөлдүү, кара таштары бар жерге көчүп кетет. Жана анын аламаттары бар. Эч ким жашыра албайт, жашырылгыс бир аламаттар бар. Ал кандай аламаттары? Пайгамбарыбыз айтып берет да. Фахуа якулул хадията ва ла якулу ас-садаката. Ал белек берсең, ошол нерсени жейт дейт, алып иштетет өзүнө. Ал эми садака берсең, ал иштетпейт, өзү албайт дейт пайгамбарды.
Ва байна катифейхи хатаму ан-нубуввати. Жана эки даласынын ортосунда пайгамбарлыктын бир мөрү, бир белгиси, бир аламаты бар. Фа ин истатa'та ан талхаqa би тилкал билади фаф'ал. Эгер колуңдан келсе, ошол өлкөгө барып, ошого жолук деп айтып атат. Сумма вафаху ал-ажал. Ошентип анын ажалы келип, жан берди. فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب. Ал өткөндөн кийин Амурия деген жерде бир канча убакыт калат. Калп деген уруу болгон. Ошол уруусунан болгон адамдар, содагерлер, кербен менен келе чыккан болот. Факульту лахум, ошондо аларга айттым, эгер мени араб жерине, араб өлкөсүнө алып барсаңар, силерге ушул уйларымды, ушул койлордун баарын силерге берем деп айтты. Ошондо алар макул, seni alып барабыз дешти. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى. Ошондо мени алып жөнөштү. Алып жөнөп Вади ал-Кура деген жерге жеткенде, Вади ал-Кура бул каерде десек, Мадина менен Сириянын ортосунда, Шамдын ортосунда, бирок Мадинага жакыныраак жерде экен да. Ошол жерге жеткенде, Годаруби ва ба'уни ли рajulin min al-yahud. Алар мени алдап, кыянат кылышты мага. Мени яхуттардан болгон бир адамга сатып жиберишти. فالتحقت بخدمته. Жана ошонун кызматында кулчулук кылып иштеп калды. Кулчулукка сатып жибериштир. ثم ما لبث أن زاره ابن عمي له من بني قريظة فاشتراني منه. Андан көп өтпөй эле дейт. Анын бир тайекесинин баласы келип мени сатып алды дейт. Бани Курайза урусунан болгон. Ва нақалани ма'ху иля Ясриб. Ошентип ал мени Мадинага алып барды. Карасаңыз, Аллах Таала ушундай бир жакшылык кала койдур бул балага. Яхуди сатып алып атат беркилерден. Яхудинин тайекесинин баласы сатып алып аны Мадинага алып барат да, Ясрибке. Фа раайту ан-нахл аллази закара фи ли сахиби би Амурiyata. Ошондо Мадинага барганда Амуриядагы баягы өлгөн адам мага айтып сүрөттөп берген жерди көрдүм. Тамыр башкача айтканда курма дарактарын көрдүм дейт. Ва арафтул мадината бил васфи аллази нa'taha bihi fa qamtu biha ma'ahu. Кудум ошол сүрөттөп бергендей эле Мадинаны көрдүм, жана ошол жерде жашап калдым. Ва кана наби саллаллаху алейхи ва саллям хайназин яд'у qawmahu fi Makkah. Ал учурда пайгамбарыбыз Меккеде өзүнүн даватын кылып жүргөн болчу. Мадинага көчүп бара элек болчу. Бирок мен пайгамбарыбыздын кабарлары жөнүндө, иштери жөнүндө эч нерсени уккан эмес болчумун. Себеби мен кул болчум, кулчулук милдетимди аткарып эле жүрөт болчумун дейт. Элдерге аралаша албай. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل. Андан көп өтпөй пайгамбарыбыз Мадинага көчүп келди. Ошол учурда мен бир курма дарагынын башында бута нарак-барактарды оңдоп отурат болчум, терип курмаларды. Ал эми менин башчым дейт, сайидим дейт, ылдыйда ошол курманын ылдыйында түндө отурат болчу астында. Ага бир тууганын баласы келип туруп айтат ошол адамга: "Каталаллаху бани Койлата." Койла уулдарын Аллах Таала өлтүрсүн деп айтып атат да, мындайча айтканда аябындай ичине келип, шашып келип, ошентип айтып жиберип атат. Ал кимдер? Койла деп Аус ва Хазрач. Аус жана Хазрач уруулары, Мадинада Аус ва Хазрач уруулары жашап калган да мурун келипчи. Ошол урууларын айтып атат. Аллага касам ичип айтам, алар Куба деген жерге чогулушуп, ошол өзүн пайгамбармын деп элестетип, пайгамбармын деп ойлоп Меккеден келаткан адамды күтүп турушат, Куба деген жерде күтүп атышат. Баары чогулуштур деп ошентип айтып келет да. Фама ин сами'ту мaqalatаhu hatta massani ma yushbihu al-humma. Анын сөзүн уктум дейт, ошол нахла дарактын үстүндө отурат да. Ал дагы укту дагы. Мен ушунчалык ысытма оорусу болот го, аябай тердеп оорубуз го, ысытма болуп. Ошол ооруну сезип кеттим. وَاضْطَرَبْتُ اضْطِرَابًا شَدِيدًا حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَسْقُطَ عَلَى سَيِّدِي. Ошондо дарактын үстүндө туруп аябай титиреп кеттим дагы, ылдыйдагы өзүмүн башым үстүнө түшүп кетпейин деп коркуп кеттим. فَبَادَرْتُ إِلَى النُّزُولِ عَنِ النَّخْلَةِ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لِلرَّجُلِ. Жана ал жерден дароо түштүм, дарактын үстүнөн дароо түшүп, ошол келип кабар берген адамга айттым: "Эмне айтып жатасың? Айткан сөзүңдү дагы бир кайталачы" дегенде, анын башчысы ачууланып кетет дагы, бетине бир жабат да, аябай катуу бир жабат. Жана айтат: "Малака ва лихаза",
сен не кыласың бул кабарды угуп не кыласың, ишиң эмне дейт да. Өзүңдүн ишиңе кайт дагы өзүңдүн ишиңди кыл, сен аралашпагын деп ошондо бир жабат берди да. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعتهم. Ошентип кеч болгондо иштерим баарын бүтүрүп туруп, курмаларды чогулттум дейт. Өзүмө алып койгон курмаларымы, топтоп койгон курмаларымы алдым дейт. Ва таважжахту бихи ила хайсу янзилу ар-расулу саллаллаху алейхи вассалам фа дахалту алейхи ва култу лаху. Пайгамбарыбыз барып жайгашкан үйгө бардым, ошол курманы көтөрүп алып. Жана ага кирип барып ага айт: "Иннаху кад балагани аннака ражулун салихун." Мен сен аябай салих, бир жакшы адам деп уктум, ибадаткөй адам деп уктум. Ва ма'ака асхабун лака гурабау зау хажатин. Жана сенин муктаж болгон досторуң дагы бар экен жаныңда. Горип деп баягы башка жактан келген адамдар айтат, чочун адамдар бар экен сенин муктаж болгон досторуң. Ва хаза шай'ун кана инди лис-садaqati фараайтукум ахакка бихи мин гайрикум. Ушул көрүп турган курма башкаларга караганда силерге аябай муктаж болсоңор керек, ушул курмага деп атат да, башкалардан караганда силер ушулга муктаж болсоңор керек деп ойлодум. Сумма qarrabtuhu ilayhi fa qala li ashabihi. Ошентип курманы пайгамбарыбызга бергенде ал өзүнүн досторуна айтты, жегиле деп өзү жебей отуруп алды дейт. Айтты да, бул садака деп айтты да балачы. Пайгамбарыбыздын мындай текшерип атат да, ошол жерде сынап атат. Ошондо ичимен айттым, хазихи вахидатун. Бул биринчи дейт да, бул бир дейт. Сумма инсарафту ва ахазту ажмау бa'da тамри. Ал жерден дароо чыгып кеттим дагы, калган курмаларды дагы чогултуп баштадым. Ошентип фаламма тахалла расулуллах мин Куба ила al-Madinati ji'tu fa qultu lahu. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кубадан Мадина тарапка жөнөгөндө мен ага барып айттым: "Инни раайтука ла та'кулу садaqata ва хазиhi hadiyatun akramtuka biha." Мен сени садака жебейт деп уктум. Бул менден сага белек болсун деп берет ошол курманы. Fa akala minha wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Жана ошондо ал курмадан жеди, жана өзүнүн досторуна жешти буйруп, чогуу жеп отурушту. Fa qultu fi nafsi hazihi saniyatu. Ошондо ичимен айттым, бул эки дедим. Бул экинчи. Thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa bi Baqi' al-Gharqad haythu kana yuwari ahada ashabihi. Андан кийин пайгамбарыбызга дагы келдим. Ал Бақи ал-Гharqad деген жерде болчу, Мадинатул Мунавварада. Ал жерде Мәдфән башка ешкандай мүрзө болчу да, адамдар көмүлөт болчу пайгамбарыбыздын сахаба. Раайтуху жалисан ва алейхи шамлатан. Ошол жерде пайгамбарыбыз отурат эле, анын үстүндө кийими бар болчу дейт. Мындай шамлатан деп ошол жеңи жок кийимди айтып коет. Мынтип колун салбай турган, жөн эле оронуп ала турган кийимди айтып коет. Ошондой үстүнө оронуп алган болчу, отурат болчу. Ага салам берип, аны айланып, аркасын көрүүнү кааладым дейт да, пайгамбарыбыздын аркасын. Неге? Амуриядагы бунун шериги, өтүп кеткен шериги айткан болчу да, пайгамбарыбыздын аркасында пайгамбарлык бир мөр бар деп, ошол аламаты бар деп айткан болчу, ошону көрүүнү кааладым дейт. Фаламма раани аннаби саллаллаху алейхи вассалам анзуру ила захрихи арафа горади. Пайгамбарыбыздын жонун тип карап жатканымда, ал менин максатымды түшүндү дагы, өзүнүн жонундагы кийимди аркага таштап коет. Ошондо ачык көрдүм дейт да, пайгамбарыбыздын жонундагы эки далысынын ортосундагы мөрдө ачык көрдүм дагы. Фанкабабту алейхи уқаббилуху ва абки. Даро жерге отура калып, ыйлап аны өп баштадым дейт да, пайгамбарыбызды кучактап өп аябай ыйладым дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Сага эмне болду?" дейт да, пайгамбарыбыз көрүп аны. Туруп эле ыйлап жиберди да, пайгамбарыбызды кучактап өпчү. "Сага эмне болду бала?" дейт да. Ошондо fa qasastу алейхи qissata. Ошондо өзүмдүн бардык башыман өткөргөн окуяларымды айтып бердим. Жана аябай таң калды, пайгамбарыбыз жактырып калды дейт менин окуямды. Жана өзүнүн досторуна, сахабаларына айтып беришимди буйрду дейт. Сахабаларына дагы бардыгына айтып бердим эле, бардыгы таң калышып эле жактырышты менин окуямды дейт да. Ва сурру биха азама сур. Жана аябай сүйүнүштү дейт. Ушинтип издеп келип тапты да диндичи тура жолду. Fa salamun ala Salman al-Farisi yawma qama yabhasu anil haqqi fi kulli makan. Бардык жерден акыйкатты издеп, акыры таап келген Салман аль-Фарисиден Аллах Таала разы болсун, тынчтык болсун, Аллах Тааланын тынчтыгы. Саламун ala Salman al-Farisi yawma arafa al-haqqa fa amana bihi wa afsaqa al-iman. Жана акыйкатты акыры таап пайгамбарыбыздан иман келтирген Салман аль-Фарисиге Аллах Таала разы болсун, тынчтыгы болсун Аллах Тааланын. Саламун алейхи yawma mata yawma yub'asu hayya.
Ошондой эле Салман аль-Фариси тириле турган баардыгы өзү өлүп кара тириле турган күн келгенде ошол күнү дагы Аллах Таала баарыбызды, Салман аль-Фарисиди, баардык сахабаларды, баардык мусулмандарды өзүнүн саламатына, өзүнүн камкордугуна алган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.